Assalamu alaikum интернет KG YouTube каналының көрермандары. Сіздер менен бүгін Adobe Premiere Pro программасының жардамында YouTube'қа жүктеле тұрған видеолордың үстіне менің YouTube каналыма каттал белгисini орнотуунун ыкмасыны үйрөнөбүз. Бул жерде Adobe Premiere Pro программасын ачабыз. Жашыл фондогу Chroma Key деп аталган футаждарды алабыз жана ушул футаждарды видеонун үстүнө жайгаштырабыз. Анда эмесе кеттик. Бул футаждар айта кетчү нерсе, бул футаждар ушул видеонун астында описанияда ссылкалары бар. Биздин Яндекс Диск почтабыздан көчүрүп алсаңыздар болот. Биринчиден ушул футажды видеонун үстүнө алып келебиз. Көзүңүздөр көргөндөй бул футажда астында звук дагы бар. Элемент управленияга кирип бир аз чоңойтобуз же бир аз кичирейтебиз. Бизде видеонун ортосуна койсок болбойт. Анткени артындагы изображенияны тосуп калат. Алдыйраак түшүрөбүз. Видео эффектиде движение эмесин тандап алдыйраак түшүрөбүз. Эми эффекти деген таблого ультра ключи деп жазабыз. Так, ошол эффект табылды. Ушул футаждын үстүнө коебуз. Мышка менен алып келип коебуз. Эми так, ушул жерде ключевой свет деген бөлүк бар. Ал жерден ушул футаждын артындагы фонунун светин табып коебуз. Мына мынтип биздин видеодо жаңы эффект пайда болду. Мына ошол эле эменин үстүнө дагы башка футажды коюшка аракет кылабыз. Бул дагы ошондой эле ыкма менен ашыкчасын өчүрөбүз. Оттогу чоң болуп чыгышын кааласак бир аз чоңойтурабыз. Ключ ультра деген эффекти тандайбыз. Футаждын үстүнө коебуз. Ультра деген эффекттин ключевой свет деген бөлүгү бар экен. Ошол жерден бул эмени тандайбыз. Бөлүктө. Ушул жерден ушул эффекттин артындагы жашыл фонду тандап, ОК кнопкасын басабыз. Мынакей сиз көргөндөй артындагы жашыл фон алынды. Звук да кошо жазылды. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.